кыянатчылар көбөйүп атат. Кыямат күнгө чейин ушундай болуп барат экен да. Чынчылдар азая берет, кыянатчылар көбөйө берет. Кыямат күнгө чейин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, кандай жыл, кандай күн келбесин силерге болду. Кечеге караганда бүгүнкүсү жаман болуп кете берет экен да. Былтыркыга караганда бунусу жаман болуп кете берет экен. Кыямат күнгө чейин ушундай. Жараткан Алла Таалам баарыбыз ошо ыйманыбызды сактап, туугандар, үй бүлөбүздүн ыйманын сактайлы. Чөйрөбүздү ыймандуу чөйрөгө айлантырганга аракет кылайлы. Аракет кылабыз, иншалла. Менин балам төрөлгөндөн бери ыйлайт. Азыр 4 айлык, төрөлгөндөн бери больницадан больницага барып жатабыз. Бирок жакшы болбой жатат. Бирөө айтты. Мээ тартыма болуп калган дейт. Ага койдун мээсин башына койсо, ыйлаганы калат дейт. Койдун мээсин койсо болобу? Мен түшүнүшүмчө бая койдун мээсин жөн эле мындай ырымдап койгонго го дейм. Туурабы? Эчтеке эмес, мени кое берсин. Ырымдап кое берсин. Шипа Алладан. Шипа Алладан. Жамандык эмес. Келинчегибиз намаз окубаса, биз жооп беребизби? Же өзүбү? Канча айттым намаз оку деп укпайт. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, ала куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти. Силер баарыңар жоопкерсиңер, кол алдыңардагыларга жооп бересиңер деп. Башка хадисте да келген жери бар да, ар-раджул раин фи ахли байтихи ва мас'улун ан раияти дейт. Эркекчи өзүнүн үй бүлөсүнө жооп берет экен. Аялына эртеге кыямат күнү сурак болот, эркектердин аялы жөнүндө сурайт. Бала чакасы жөнүндө сурайт. Куранда аят келет. Я юхалладина аману ку анфусакум ва ахликум нара. Эй имандуулар, силер өзүңөрдү жана аял бала чакаңарды дозоктун отунан куткаргыла дейт. Хазрет Али радыйаллаху анху айтканда, аддибухум ва аллимухум. Аларга кантип дозоктун отунан куткарасыңар десе, аларга адеп үйрөткүлө. Куран хадистин таалимин үйрөткүлө. Акыйкаттын таалимин ушинтип үйрөнөсүң. Болбосо жата кал. Туура, эч бир жан башка бирөөнүн жүгүн көтөрбөйт деп Курандагы аят келет. Эч кимге жооп бербейт деген маани чыгат да. Ушул жерде алымдар айткан. Бул мындай деген бунун маанисин жакшы угуп алыңыз. Сиз айттыңыз, жолук сал, намаз оку деп. Макулбу? Дагы деле жолук салбай, дагы эле намаз окубай. Сен бирөөнү ушактаба, гыйбат кылба, же уурулук кылба, дагы эле кылба. Тияк жооп берет, эми сиз жооп бербейсиз буга. Эми буга сиз жооп бербейсиз. Эгерде мындай айтпасаңыз, сиз жооп бересиз. Түшүнүктүбү? Аны аялга баарды эркек жооп берет. Аялдын кылган күнөөлөрүнө эркек жооп бере береби? Ал жалган сүйлөсө бул жооп бере береби? Ал гыйбат кылып отура берсе, бирөөнү каргай берсе, бул жооп бере береби? Эгерде сиз тыйбасаңыз, арам нерседен тыйбасаңыз, жаман нерседен тыйбасаңыз, жакшылыкка чакырбасаңыз, жооп бересиз анда. Жооп бересиз андачы. Эмне үчүн сен айткан жоксуң деп. Мен айттым, бул айтып атат. Намаз оку деп айттым, укпайт дейт. Канча айттым намаз оку деп укпайт деп. Жакшы суроо берди бирок. Туугандар, демек түшүнүп алайлы. Кайсы жерге чейин биз жооп беребиз, кай жерге чейин өздөрү жооп берет. Демек мынча баардык эркектер, үй бүлөлөр, эртеге аялыңызга жооп бересиз кыямат күнү. Ага сөзсүз жооп бересиз. Балдарыңызга жооп бересиз. Мойнуңуздан сакыт деп коебуз. Айтып бүтүп койдум, бердиңизби? Дагы эле болбой ошо деген туура эмес иш кылса, ал жооп берет. Буга эми сиз буга жооп бербейсиз. Түшүнүктүү да. Демек эмне кылыш керек экен? Айтпай эле коюп жүрө бериш керек бекен? Мухаббат менен, өчөшпөй, жек көрбөй, жаман көрбөй, гурбут этпей, кагып, үстүнөн күлбөй, кемсинтпей, шылдыңдабай. Кээ бирде ар кандай мындай жок, тиишип, мындай кандай сүйлөгөндөр, жок, андай болбойт туган. Жакшынакай машалла жакшы көрүп, Алладан сурап, чай жакшынакай менен чай пайда отуруп, же болбосо башка немеде отуруп, көңүлдүү сөздөр менен, жылуу сөздөр менен айтып, анын акырынан айтып коюңуз. Алланын өкүмү мындай, пайгамбарыбыздын сүннөтү мындай. Эртеге бул кыямат, бул мындай. Бар, мен да тирилем, сен да тирилесиң.
Менин кабырым бөлөк, сен кабырың бөлөк. Менин таразам бөлөк, кыямат күнү сен таразаң бөлөк. Бирок экөөбүз тең Алла жараткан. Экөөбүздүн өмүрүбүз да Алланын колунда, жаныбыз да Алланын колунда. Айтып коюңуз, айтып коюң. Мен кылган жакшы иштериме, мен кылган жаман иштериме Кудай сактасын, өзүм жооп берем. Сен өзүңдүкүнө жооп бересиң. Мен бирөөнү алдасам, мага мен жооп берем. Сен бирөөнү мени алдасаң, сен жооп бересиң. Кыянатыңа өзүң жооп бересиң, гыйбатыңа өзүң жооп бересиң. Даратсыздыгыңа, кусулсуздугуңа өзүң жооп бересиң. Бардыгына кыскасы айтканда, акырын сүйлөшүп, мындай айтып коюш керек момун деп. Болсо эртеге анын дагы көтөрүп алып анан мойнуңа өзүңдүкүн жооп бере албай бул жагы чатаган. Башканыкында. Оор да, Учурда Москвадамын. Иштеген жеримде намаз окуй турган жер жок. Анан да уруксат беришпейт. 5 мал намаз окуйн десем, пешим менен асыр убагында иште окуй албайт экенмин. Пешим менен асырдын парыздарын шамга кошуп окуп жүрсөм болобу же болбой калабы? Аракет кылыңыз, ар бир намаз өз убагында фарыз да. Ошончолук эле убакта болбосо болбойт дегенде фарызын окуп алыңыз. Асырга фарыз эле, ал жерде сүннөттөрү жок. Пешимде сүннөтүн окуганга аракет кылыш керек. Такыр болбой атабы, каза кылбаңыз. Болбоду дегенде 4 рекет фарызын окуп алыңыз. Анан да таптакыр болбой калса, анан эмне кыласың? Анан шам менен кошуп окуйсуз казасынан да. Бирок андайга адат калып келбеш керек, ага ниет кылбаш керек, ага жол издебеш керек. Манжадда важад. Ким издесе жакшылыкты, Алла Таалам сөз ачат. Мурдагыдай оор эмес азыр, Кудайга шүгүр, адамдар түшүнүп калган. Жаштакай сөз менен сүйлөсөңүз түшүнөт. Сураныч көп убакыт албайм. Сиз зикир, субханалла, анан салаваттар, аятал курсилер, дуалар, алар токтотуңуз. Ушу саламга чейин эле уруксат берсе эле болду, алхамдулилля. Чудасызбы? Аллаху акбар деңиз дагы 4 рекетти. 3-4 мүнөттө окуп бүттүңүз. Салам алейкум. Бол, ишти кылып атканча зикирлериңизди кылыңыз, Куранын окуңуз, дуаңызды, салаватыңызды бардыгын. Окулбайт. Сүннөт намаздын казалары окулбайт. Тамашалап, баланы түшүрөм дары ичип деп көп айтчумун күйөмө. Анан ал 3 талак берем түшүрсөң деп даватка кеткен 2 айга. Бирок мен аябай кыйналдым. Токсикоз болуп, кусуп чыдай албай койдум. 1 ай, 1 жума кыйналгам. Өзүм жалгыз анан дары ичип түшүрдүм. 2 айлык түйүлдүктү айтпай жүрөм. Өзү түштү деп, эми талак маселеси эмне болот? Өзү мына ал эми караңызда. Кээде туугандар сөзчү мындай байланганда, сөз сүйлөгөндө эми этияттап сүйлөш керек да. Периштелер амин деп койгон учуру болуп калат, ошо ишке ашып кете берет. Амин деп койду, ошо ишке ашып кете берет. Тамашалап эле айтып атат, ошо чынга айланып калды го. Эмне кыласыз ушундайлар жаман сөздөрдү айтып? Ушундай жаман сөздү тамашалап айтсаң да күнөө да. Мен силерге тамашалап бир жаман сөз айтайынбы? Күнөө да ал. Тамаша болбойт. Пайгамбарыбыз тамашалашкан, бирок чын тамашалашкан. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтып берейин силерге. Мындай деген, ким жалган сүйлөгөндү таштаса, тамашалап болсун. Ага бейиштин четинен бир кан сарай алып бергенге мен кепилдик берем деген. Жалган сүйлөгөндү атайлап жалган сүйлөгөнгө бул арам. Ман таракал кадиб. Ким жалган сүйлөгөндү таштаса, "Валау кана мазихан." Тамашалап болсун дагы жалган сүйлөгөндү таштаса дейт. Демек тамашалап болсун да жалган сүйлөш керек экен да. Атайлап аны совсем эле ал. Мына айтып атат эми тамашалап ананы түшүрөм деп дары ичет эле. Ушундай. Дары ичип түшүрөм деп тамашалап айтчу экен да, көп айтчу экен өзүндө да. Көп айтчумун күйөмө дейт. Ана көп айтканын жазайын. Бирөө балага азар, бирөө эмне болду эле. Ошого жараша эме кылды. Талак 3 талак маселеси муфтияттан сурайсыңар. 3 талак түштүбү, түшпөдүбү, кандай кыласыңар? 3 талак маселесин 15-кабинет муфтият.
Мен күйөөм менен 2 жыл жашап келдим. Күйөөм зына көп кылат, көңүл бурбайт, мени сабайт. Ортобузда бир жашта кызыбыз бар. Мага кийим, телефон эч нерсе алып бербейт. Только акчасын өзүнө, кыздарга чачат. Үйгө келбейт. Мага 1 жыл мурун талак берген телефондон. Мен ошонун баарына көз жумуп келгем. Акырында чыдабай кетип калдым. 1 жума болду. Менен жашабасаң өлтүрүп кетем деп коркутуп атат. Мага кеңеш берип коюңузчу, пожалуйста. Мен эмне кылышым керек? Мен 2 жыл чыдагам, оңолотко деп. Келдим, ичкен сайын сабайт. Аллах акбар. Арак, зына, зулумдук, бактысыздык, өлтүрөм деп коркутуу. Только тозоктун амалы го. Бир жакшылык, бир адамгерчилик, касиет, сыпат, баалуулук жок го эчтеке. Алла. Туугандар, караңыз. Бирөөнү никеге алдыңыз да, мен никемен чыга албайт, каалагандай зулумдук кыла берсем болот дегенчи, бул шайтандык бул. Бул дажжалдык болчу. Андай эмес. Ал жан, тирүү жан. Алланын тарабынан намызы, укугу сакталган кепилдиги берилген. Андай кыла албайсың. Мен аялым деп эле урганга акың жок. Тепкилеп, сабаганга тим боле. Атеге зынаң өзүнчө турат. Ана мындай коркутуулары. Жо, мындай болбойт. Мен эмне дейт элем? Биринчиден сабыр, дуа, ата-энеңерге кайрылып, жакшынакай өзүңөр чечкенди токтоткула. Бир туугандар бар, ата-эне туугандары бар. Эгерде жакшы жашай албасаңар, жакшы ажырашканды билгиле. Жакшы жашай албасаң, жакшы ажырашканды да билиш керек. Бул Кур'андын таалими. Саррихухунна бил ма'руф. Жакшы жашай албайсың, жакшынакай бошотуп кое бер. Анан таап ала бер ошо зынакорду бирөөсүнө. Зынакордорго зынакор да, тазаларга таза. Ыпластарга ыплас. Ачык эле айтып койгон Кур'анда буга. Бирок билип койсун. Зынадан не только иман, бардыгын жоготот бул. Бардыгын жоготот. Кызым турмушка бергениме быйыл 4 жыл болот. Дагы эле кошула алышпаптыр. 2 жолу Ошко больницага дарыланып келишти. Болбоду. Кыскасы кызым дагы эле кыз боюнча жүрөт. Ажыраштырып алсам күнөө иш кылып койбойбу мага? Жооп берип коюңузчу, суранам. Кызымдын деле наристе бакканы акысы бар да, ажыратып алсам болобу? Болот, ажыратып алса. Кээде ушундай оору болуп калат. Төшөк маселесинде бизде шариятта айнин деп коет да, эркектикти алыс слабыйлыгын айтат. Эркектиги алсыз болгонду айтат. Макулбу? Патент деп коебу бизде. Вот, ошо эркектиги слабыйлыгы ошондой болуп калса, шарият деле мындай уруксат берип көрөт, өзү мындай кыл, бизде делечи фикта деле мындай 1 жыл карап көрсүн деп. Такыр болсо анан кийин ажыратып алат, туура. Ажыратып алса болот. Салам алейкум устаз. Талибандар суннитби же шииттерби? Талибандар сунниттер, туугандар. Сунниттер. Уулду болдум, атын Ясин койсок болобу? Болот. Ясин деп койсоңуз болот. Мен Алай районунда жашайм. Кесибим башталгыч мугалими болуп эмгектенем. Жакында бир жобо окуп калдым. Тирүү жандыктардын сүрөтүн тарткан күнөө деп. Аллахым о дүйнөдө барганда тарткан сүрөтүбүзгө жан киргиз деп кыйнайт экен. Суром, биз балдар менен сүрөт сабагында темага байланыштуу жандыктардын үй бүлө мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн тартабыз. Аны айтып беребиз. Биз балдар менен күнөөгө батып атабызбы? Мен да көргөзмө катары сүрөттөрдү үйдөн тартып балдарга көргөзөм. Шарияттын өкүмү ачык эле. Сүрөт тартуу бизде болбойт. Жандыктардын сүрөттөрүн болбойт. Мынал эми природа, пейзаж, мооларды, асман, күн, батып атат, чыгып атат, көл, алато, бардыгы боло берет булардын. Же болбосо кербендер кетип аткандары мындай. Жаныбардын көзү, мурду, кулагы көрүнүп мындай болбойт. Эми балдарга отурган болсо мындай эми кандай десем, көз башы жок эле кылып бир нерсе кылгыла.
атак бирок бул пайгамбарыбыз ачыгын айтып койгон таксыр. Бул болбойт ал. Сүрөттүн маселеси өтө оор. Тем более ташка чеккендер, урматтуу мусулман бир туугандар. Сүрөттү ташка чегип эстелик кылган жакшы эмес. Жакшы эмес. Динибизде, иманыбызда бул оор туугандар. Ошон үчүн азырдан болгонуна салават, будан аркысын кичине этияттуу алып кетиш керек. Даже кээ бир алымдар зорго уруксат берген мына паспортторго сүрөткөчү. Ана биз дагы сүрөткө туруп алып чыга албайбыз. Мен чакаласы бияктан тарт, тияктан тарт деп барды. Эмне? Аллаху акбар. Мына телефондорго да тартса болбойт. Өтө чоң тартыш бар. Даже телефонго. Кээ бирлер мындай ортолор ушундай айтат, телефонго мейли уруксат дейт. Телефондогу сүрөткөчү, бирок ошо кагазга чыгарып ала дейт. Угуп алайлы таксалар. Телефонго. Биз дагы мисалы ошо кээде адамдын көңүлү эми кайра ушунча узактан келдим, анда мындай деп калат. Бирок ошо бир шат дайыма айтып жүрөбүз, андай кылбагыла. Кагазга чыгарып ала бул немесине. Болбойт. Видео деле мисалы анча-мынча тартылып калат, мейли видеонуку. Бул жакка чыга турган болсо жакшы болбой калат. Кээ бирлер даже ошого чейин да каршылык кылган. Ал дагы болбойт депчи. Кандай болчокто дагы ошону этияттуу. Эмне үчүн мындай да туугандар? Мен бир китептен окуп калдым эле да. Бизге чейинки шарияттарда сүрөт тартуу бар эле. Сүрөт тартуу бар эле. Иса пайгамбар, Мариям энебиз, ана мурдагылар сүрөттөрүнөн, ала чиркөөлөрдө сүрөттөр көп бардынычы. Эмне үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын эмесинде мынсалы бул сүрөткө да тыюу салып койду? Сөлөкөттөргө, мындай азыркындай эстеликтерге эмне үчүн тыюу салган? Пайгамбардын шариаты кыямат күнгө чейин да узак мөөнөт. Адамдар барып ошо сүрөткө барып туруп өзү бут парастык сүрөттөн башталган да. Мурда мына буддизмдечи бул өздөрү жакшы адамдар болгон. Аулиялар болгон. Салихиндер болгон. Алланын бирдегине ишенгендер болгон. Ибадаткөйлөр болгон булар. Ширк келтиргендер эмес булар. Буларга адамдар барып насаат алып, туура жол таап, алардын дуа, мустажабат дуат деп, даават. Алар дуа кылганда балдарына Алла таалам шифа берип, балалы болбой калгандарына Алла таалам перзент берип, иши тосулуп, кыйналып жүрбөй калгандардын ишин жүргүзүп, Алладан сураганда машаалла ушундайлар болуп турган. Азыр деле жок эмес. Булар өтүп кеткенден кийин эмне кылат? Өтүп кетти, эми жок да. Кабырына барат. Ал жерде шайтанчык бар. Ал жерден барып, мен балама кыйналып атат, уул керек эле, кыз керек эле, ана мына. Алла таала ушуну сыноо коюп койгон, шайтан да кылат ягы. Пайгамбардын сөзүн укпай, аулиянын сөзүн укпай, шайтандын сөзүн угат. Күчөйүп кете берет. Анан бая кишини өңдөп туруп, кандай эле деп сүрөтүн тартып алып анан кылат. Анан бут кылат. Анан ушинтип атып башталып кеткен да. Анан эмне болот? Бул кабыр бир жерде. Бизге адамдар көп, 10 жер керек. Эмне кылыш керек? Ошон сүрөтүн 10 жерге таркатып бергиле. Ошол жерде иш бүтө берет. Ошол жерден сурай бересиң, бүтө берет депчи. Бардыгы бул жакка келип отурбайлы, кыйналбайлы. Тиги өрөөн, ал жакта, ал область, ал жерден эле бирден сүрөтүн берип кое бер. Анан аны кое сүрөт, эми бул жерде шамал болуп кетсе учуруп кетет экен. Жамгыр жаса бузулуп кетет экен. Ушуну таштан эле жасап салбайлы. Ошо бекем кылып эле деп ана. Мынантип ана бут сөлөкөттөргө сыйынып, бут парастык башталып кеткен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дининде ошон үчүн өтө этияттуулукту узактан тормуздап туруп, анан мындай кылып ала деп айтып койгон да. Аракет. Мамлекетчи атайын ошо окуучу балдарга мындай чара көрсө болобу негизи, сунуш катары киргизип, алар эми кичинекей балдар да сүрөт тартканда мисалы өзү бар, же болбосо бул адал же бул арам деген жакшы билбейт. Эми адамдын сөлөкөтү эмес, жөн эле томолок. Азыр мисалы мультфильмдерде деле бар го. Эми ал адам эмес мисалы. Ушуга окшогондор ниче так. Макулбу? Так иншалла берки адам сүрөтүндө болбойт. Ошондо мына художниктер көбүнчө айтып калабыз таксалар. Тартсаңыз да тата турган, алхамдулилля, Кыргызстан өтө кооз жер. Чекеден тартып, дүйнөгө реклама кылып берип, акчаны таптай берген. Башканы эмне кыласызбы деп эле. Кеттик деше. Мен күйөөмдүн экинчи аялымын. 50 000 зарплата алат. Бирок бизге айына 10 000 сомдон берет. 4 балам бар. Акча аз бердиң десем,
мени сразу черныйга салып коет. Сотко кайрып алимент кырктырып алсам шариятка каршы келбейби? Себеби ал мага үйлөнгөндө тапканымдын жарымы сеники болот деп айткан болчу. Алла. Силер кичине жеңилирээк эле экен, Кудайга шүгүр иншалла. Биринчиден иншалла силер ибадатты күчөйткүлө, үйдө таалимди күчөйткүлө, зикирлерди, дуаларды күчөйткүлө. Алла Таалам бергенде каниет кылып, бирок иншалла алдагы орто карап сотко кайрылгандын алимент жана башканын кажети жок эле. Эстегенде сүрөт маселесинде мисалы бүгүнкү документтер бар, паспорттор бар, толтуралар бар го. Булар кажеттерге кирет, макулбу? Кажет болгон жерлерде эчтеке болбойт, аерде болот. Кажетсиз жөндөн эле ого жоктонуп, анан өзгөчө мисалы азыр өзүнүн сүрөттөрүн ар жерге эмелер бар го, чыгартырып алып неме кылып аткан. Аял кишилер көбүнчө андай жакшы эмес. Эжем бир жигит менен сүйлөшөт экен, жигити мага жакпайт. Кызга куда түшүп келгенде менден сурап уруксат алат. Мен уруксат бербей койсом болобу? Себеби жигитине такыр ишенбейм. Ата-энеңиз менен сурап кеңешкерле. Ата-энеңиз менен эжеңер эмне дейт карап туруп. Болсо башка жуучу боло турган болсо, башка келе турган болсо башканы карагыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан мындай дегенде, эгер кызыңарга жуучу келе турган болсо, эки нерсени карагыла деп. Динин карагыла, маша мүнөзүн карап бере бергиле. Дини кулк мүнөзү жакшы болсо болду, сен акчасына карабай эле кой. Өң түсү акча тияк бияктар ал кийинки местада. Эң биринчи машалла иман жакшы мүнөзү болсун. Таспих маселеси боюнча таспихти толук айтуу керекпи? То есть бизде мындай абал болуп жатат. Biz эки киши жамаат болуп намаз окуйбуз. Мен имамга жетишпей калам. Сүннөт намаздарына жана таспих айтууда. Ошондо субханаллахны 3 жолу, алхамдулиллахны 3 жолу, Аллаху акбар 3 жолу айтып туруп эле имам дуа кылганда кошо дуа кылсам боло береби? Же баарын толук 33 жолу айтышым керекпи? Туугандар, таспих субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар ар бир намаздан кийин 33 жолу айтуу бул сүннөт. Жалпы баардыгы биригип дуа кылуу таксыр бул мустахаб. Бул сүннөт калтырылбаш керек. Эчтеке эмес ал. Мисалы намаз окуп бүтүп эле өзүңүз өзүнчө эле толук аткарып коюңуз. Бул өзүнчө сүннөт. Бир имамдын аткарганы менен башканыкы аткарылып калбайт бул сүннөт. Ар ким субханаллах 33, алхамдулиллах 33, Аллаху акбар 34 жол. 100 жол. Ассаламу алейкум. Эт адал далил болгонго чейин арам. Башка нерселер арам, далил болгонго чейин адал. Мисалы шоколад, сникерс чынында арам болсо, бирок далили жок болсо, күмөн дагы жок болсо, жеген адамда арам жеген үчүн 40 күн дуасы кабыл болбогондордун катарына киреби? Суроо, максат ажыга рахмат. Жо мындай эгерде чынында арам боло турган болсочу, далили болуп атпайбы? Анда кандай далили жок болуп калат? Мындайда Алланын алдында мисалы, Алланын алдында. Эгерде эч кандай далили жок болсо сникерсиңиз деп. Биз өткөндө айтканбыз. Хуаллади халака лакум ма фил арди жамиан. Al-asl fil ashya al-ibaha deydi. Мындай дегени нерселерде өзү негизичи ибадатта, эмеде де нерселерде өзү негизи адалдык дегенбиз, Эсиңерде барбы? Же тиякта сабакта айттыкпы? Мейли кандай болгон чакта дагы нерселерде арамындыгын далил турганга чейин. Эттики тескерисинче айтканбыз. Эт эмеспи, азыркына шоколад бакалаттар. Ушунун составын биз карап көрөбүз. Жоксо ушу башка бирөө составын деле караган жоксуз, бул арам деди. Жоксо бирөө келди, бул азыр эле ит чалап кетти эле. Болду, мен жебейм. Ага чейин эч нерсе болбосочу, бул адалдыкта турат да. Макулбу? Эми буну биз жеп алдык. Бирок Алла Тааланын алдында мисалы ал шектүү болуп калды, жоксо бир азыркында айтканда бир арам нерсе болуп калды. Ага жооп бербейсиз. Макулбу? Ага жооп бербейсиз. 40 күн дуасы кабыл болбогондор катарына кирбейт. Тайнендин эпилепсиясы бар, кармаганын билбей калып жатат. Эмне кылып дарыласак болот? Дем салдыргыла. 11 жаштагы кызым даратсыз Куран китеп кармаса боло береби? Жок, болбойт. Ла ямассаху иллал мутаххарун. Бизде умумий айтат, бизде болбойт. Ассаламу алейкум устаз. Менин сүйгөн кызым бар. Аны абдан катуу сүйөм. Эми кантип таштайм устаз? Алла разы болсун. Жөн эле таштайсың. Убакыт болуп калды. Жараткан Алла субханаху ва таала. Алладан корксо, Кудай калса таштоо жеңил болот. Дагы таштай албай кыйналып атсаң, өлүмдү көбүрөөк эсте, баардын арманы болот. Жөндө. Эгерде ошон совсем болсо, анда
карап туруп кудалашкыла дагы үйлөнүп алгыла. Роббана атина фид дуnya хасана. Allah